Жалал Абад шаарындагы 37-22 Бокус китеп дүкөнү кардарлар жана окурмандар үчүн ыңгайлуу шарттарды жараткан. Мындай форматтагы китеп дүкөнү Жалал Абад шаарында биринчи жолу ачылды. Бул жерде ушул акциялар болуп турат китептерге. Ошол жерден каалаган китептерин тандап алып кеткенге болот. Ошондой эле мотивациялык китептер. Жакында ушул Чыңгыз Айтматовдун китептери боюнча конкурстар болуп атат. Ошол китептердин баары бизде алышса болот. 37-22 Бокус китеп дүкөнү башкалардан өзгөчөлөнүп, 37-22 бургер тез тамактануучу жайында жайгашкан. Мында кардарлар үчүн ыңгайлуулуктар эки эсе көп. Чай, кофе ичип тамактанганча эле бир чыгарманы окуп койсо болот. Же китеп сатып алганын кирип, чай ичип кетет. Бизге аябай жагат. Китептердин кооздугу, абдан бизге керектүү нерселер бар. Бизге ошонусу менен жагат. Бул биз 32-22 22ден көптөгөн билим алабыз, билимдин көптөгөн жакшы сөздөрдү китеп окуйбуз. Эс алууга келгендердин жаштары ар кандай. Деги эле китеп сүйүүчүлөр көптү кылат. Анын үстүнө үй бүлөсү менен келгендерге да ыңгайлуулуктар каралган. Музыка, кофе жана китеп. Бул ыргактарды бириктирип, мыкты маанайды жаратаарына уюштуруучулар ишенишкен. Нургүл Маткадырова жашынан китеп сүйүүчүлөрдүн катарында болгон. Кийин уулу чет өлкөлөрдө билим алып, иштеп келгенден кийин анын оюнда ушундай бир эс алуу жайын ачуу идеясы келген. Уулу менен апасынын ойлору дал келип, ишкердиктин жаңыча түрүн баштоону бел байлашат. Негизи бул китеп дүкөнүн ачууга мен өзүм китепке болгон сүйүүм ошол китеп ачууга түрткү болду. Мен өзүм баягы китепти окуп жакшы көргөндүктөн ар түрдүү китептерди алып окуп жүрүп, анан ушул адамдарды өнүктүрүүгө китептин аябай салымы зор болот деген ойдо ушул китеп дүкөнүн ачканмын. Ишкердик кылууну каалагандар ар кандай кырдаалга туруштук берүүсү талап. Өзгөчө ишкердик жаңы ачылган кезде баарысы дурус боло бербейт. Алгачкы жолу ушул китеп дүкөнүн ачканда анда биринчи убакта албетте ушул кыйынчылыктар болгон. Кандай клиенттер, кайсы китеп окурмандар кайсы китептерди жактырышат, ошол китептерди билиш керек болгон. Анан ошол алып келген китептерди сатып көрүп, ошол китептерден кайсы чыгармалар же болбосо кайсы китептер жакшы өткөнүнө карап, кийин ошого карап китептерди алып келе баштаганбыз. Убакыт жана сабырдуулук, ага кошо тынымсыз аракеттер ишкердикке болгон көз карашты өзгөртөт. Канчалык кардарлар көбөйүп, китепке болгон кызыгуучулар арта баштаганда, дүкөн ээсинде ышкооздугу, анан изденүүсү артат. Аны менен катар ишкердик жаатында кызматташып жүргөн өнөктөштөрү да көбөйүүдө. Биз Нургүл менен Жалал Абад жыясында таанышканбыз. Биз чогуу бирге мүчөбүз. Нургүл менен көптөн бери билемин. Абдан мээримдүү, боорукер жана китепкөй эже, асыл инсан. Нургүл айымдын жашоодо эле эмес, ишкердик жаатында да эң жакын адамы, жардамчысы анын уулу. Экөөнүн ишкердик тармагы бөлөк болгону менен максаттары жана имараттары бир. Кичинесинен конок тосууну жактырып, бул жаатта жогорку билимди алган Эдил 3 негизги өзгөчөлүк менен бул жайды ачкан. Во-первых, молодежная, во-вторых, семейный келе турган бизде детская площадка бар. Анан үчүнчү, мен Москвада бир Аркадий Новиков деген бар, күчтүү ресторатор. Ошонун ресторанына барып калдым, Фарш деген. Ал жакта мындай открытая кухня. То есть сиз эмне тамак, кандай тамак жасап аткандарыңызды көрсөңүздөр болот. Ошо концепция мага жакты. Ошону Москвадан алдым. Бул жакка келип, еще семейный, анан китептерди, мен өзүм китептерди аябай көп окуйм. Китептерди кошуп, мындай чогуу студенческий, молодежный, семейный болду да, уютный атмосфера. Китеп окууга кызыгып, жан дүйнөсүн өзгөртө алган жаштар дагы жок дегенге болбойт. Тескисинче соңку мезгилдерде китеп окууга кызыккан жаштар өсүүдө. Өзгөчө өзүн өзү өнүктүрүү максатындагы китептер алардын тандоосунда. Бул жерге келип мен аябай сонун китептерди окуй алдым деп айта алам.
өзүм мектеп маалында билбеген китептерди ушул жерге келип окуй алдым да. Мисалы мен Ойлон ойгон деген китепти окугам. Жана Кедей атам бай атам, дагы башка көптөгөн китептерди окудум бул жерден. Бул жерде негизинен ар кандай конкурстар болот, башкалар болот, ар тараптуу китептерди таба алабыз. Азыркы учурда Чыңгыз Айтматовдун эмеси болуп атат, жарышы болуп атат. Ал китептер да бар бул жакта. Кааласаңыздар томдук тараптан, кааласаңыздар белки жеке жашоосу тууралуу. Анан мен көбүнчө дүйнөлүк китептерди, анан диний китептерди окуймун. Кошумча бул жайда спирттик ичимдиктерди сатылбайт жана ичилбейт. Аталган жайдын ээлери да диний инсандар болгондуктан сабаттуу диний жаатындагы китептер да бул жерде сатылат. Ийгиликтүү ишкердик жасоо үчүн изденүү, дагы да изденүү жана эмгек керек деген натыйжасында баары мыкты болорун Нургүл Маткаримовадай айымдар далилдеп келет. Демге дем медиа борбору болсо ошондой күчтүү айымдарды коомго ачуу менен бирге башкаларга да дем болуусун максаттайт.